Кочкор Ата шаарынан шашылыш түрдө үй сатылат. 8 сотық жери бар. Багы, гаражы, летний кухня, бул жакта тапчан, душ, бүт бардыгы бар. Төрөбеков көчөсүндө жайгашкан. Бул жерде газ, суу, свет, анан септик бүт бардыгы бар экен да. Ушул үйдү туугандар 7,5 миллион сомго кеми бар шашылыш түрдө сатууга койду. Мына көрүп турасыздар, кызыл китеби, тех паспорттору, документтери баары бар экен. Азыр мен көчөгө чыгып сиздерге дарегини түшүндүрүп берейин. Нокен району Кочкор Ата шаары 2 санаторияга жакын жайгашкан. Тагыраагы ушу керемет, анан борбордук санаториянын ортосунда болуп калат. Мына бул көчө Төрөбеков көчөсү. 200 метр чыкканда тетиги жерде туугандар жана санаторияга чыккан мэриянын центральный көчөсү бар. Ылдыйдан Ош-Бишкек трассасынан мэриянын көчөсү аркылуу түп-түз жогору чыгып келе бересиздер. Оң жакка бурулган көчөлөрдүн баардыгында аты бар. Мына ушул көчө Төрөбеков көчөсү. Газ, суу, свет, түнкү жарык, интернет бүт бардыгы бар экен. Андан бери келе жатканда мына оң тарапта жайгашкан Төрөбеков Мелис көчөсү 31. Мына гараж, дарбаза. Бул жакта болсо мына темир тосмолор. Бул көчө дагы жогоруга чыгып кетет экен. Жүрүңүздөр, бир катар сиздерге көрсөтүп коелу. Үйгө газ дагы кирген. Мына киргенде эле үйдүн алды стяжка болгон. Бул үй өзү 3 бөлмөлүү үй. Сырткы фасад боелгон. Мына көчө жагында да бир 6 метр жери бар. Аркасында да бир 3 метр жери бар. Биринчи кезекте үйдү көрсөтүп берели. Үйдүн алдына навес курулган. Ушундай жашаганга даяр. Келип эле кирип жашай бересиздер. Бисмилла. Мына киргенде эле биринчи бөлмө. Бул жакка мына диван коюлган. Бул эми холл болуп эсептелинет. Дуалдары баардыгы мына жидкий обой менен жасалган. Отопление бар экен. Терезеси коюлган, решеткасы менен, пардалар илинген, даже потолокко чейин көрүп турасыздар, жидкий обой тартыптыр да. Бул киргендеги биринчи бөлмөсү. Бул жакта болсо ашканасы бар. Ашканага киргенде мына үйдүн жылуулугун жасай турган печка. Отопление ушул жерде экен. Бул жерде газ электропечка, ашкана эмереги бүт бардыгы коюлган, суулар дагы киргизилиптир. Бул эми ашкана чакан. Бул жагында бир терезеси бар, дуалдары бүт бардыгы боелгон. Ана мына бул жака холодильник коюлган. Эми үйдөгү эмерек техникалар кээ бири калат, кээ бири кетет, аны үйдүн ээси менен сүйлөшүп аласыздар. Бул жакта 2 чоң бөлмө бар. Бул мейманкана. Тагыраагы конок бөлмөсү десек болот. Эң чоң бөлмө ушул. Узун туурасы 4,5 га 4,5. Көчө жагында 2 терезеси бар, пардасы илинген, потологу, дуалына бүт жидкий обой тартылып, мындай дивандар коюлуп, паластар, килемдер салынган. Ушул эле бөлмөдөн бул жакка киргенде спальня бар. Мына бир бөлмө көрүп турасыздар. Бул чакан бөлмө, төрдөгү бөлмө, бул эми спальня, жатак бөлмө. Дуалы боелгон, күнбатыш жагында терезеси бар, спальня диван коюлган, көрүп турасыздар, шкаф, күзгү комод бүт бардыгы коюлган. Булардын эми кээ бири калат, кээ бири кетет, аны үйдүн ээси менен жакшылап келишип сүйлөшүп аласыздар. 7,5 миллион сом кеми бар. Азыр бул жакта кошумча курулуштарын көрсөтөбүз. Бул жакта мына дарбазадан киргенде гараж бар. Гараждын эшиги азыр жабык. Сыртында да дарбазасы бар. Ага улай мына навес курулган. Навестин астындагы эшиктен бул жакка киргенде мына караңыздар, летняя кухня деп коебуз, чай иче турган бөлмөсү. Холодильник коюлган, мына сол тарапта атайын диван коюлган, потолоктору жасалган, чакан, кышы жай иштете турган бөлмө. Бул жер эми навес, летняя кухня. Анын жанында болсо мына тапчан курулган. Тапчан дагы өтө сонун экен. Килемдери салынып, пардалар илинип, мына көрүп турасыздар, столдору коюлган да. Тапчан, түнкү жарыктары менен жасалган керек болсочу. Анан анын жанына болсо чакан домик куруптур. Бул ОСБ менен курулган. Ичине киргенде тазалык шарттары бар мына. Көрүп турасыздар мына. Раковина, күзгү, аристон, кир жуучу машина, суулары тартылган, душ бүт бардыгы бар. Күзгүлөрдөн бери койгон. Бул эми тазалык бөлмөсү. Душ десек болот. Санузел. Бул жерде дагы мына унаа коюуга площадка кааласаңыздар. Эми кичинекей унаа, Тико Матиз гана кириши мүмкүн дарбазадан. Атак бери өтө албайт навестин алдынан. Мына жерде эски фундамент бар экен, эски үйдүн фундаменти муну чагып жүктөп алып кетиш керек. Бул жерде кранттан суу чыгат экен. Калганы эми бак, гүл бакча. Мына ал чекеге гүлдөр эгилген, анар бар экен. Анан өрүк, жаңгак, бий алма, да бир зараң сыяктуу мынандай чоң дарак бар экен. Чынар терек эмне экенин билбей атам. Нарагында курма, тыт, өрүк, ушул сыяктуу дарактар бар экен. Буларга эми кароо керек. Бирок мөмөгө кирген чоң дарактар. Бул жерде мына турник бар экен кааласаңыздар, саар кеч бир аз ден соолукту чыңдаганга. Төрдө мына кошунанын сарайынын дуалы турат, чек ара ошол жерге чейин. Бул жакта сырткы ажаткана.
Ушул болгону ушул. Кызыл китеп боюнча жердин узун туурасы 41ге 20 экен. Ошондо 8 сотуктан бир аз ашат да. Бул жерде мына контурларында конкреттүү көрүнүп турат, мына. Көрүп турасыздар. Узундугу 41,5 метр, туурасы 20 метр. Ошондо жалпы 8,13 сотук болуп калат да. Ушул жер, ушул үй шашылыш түрдө 7,5 миллион сомго сатууга коюлду. 7,5 миллион сом. Документтери баары бар так. Жакса сүйлөшүңүздөр, келип эле кирип алып жашайсыздар. Албетте 7,5 миллиондон кичине түшүп берет, сүйлөшсө болот. Анан бул жерде мына газ бар экен, суу бар экен, свет бар, үйдө печка, отопление бар экен. Кирип жашай бересиздер, болду. Мектепке жакын, санаторияларга жакын, бала бакчага жакын, тиги мечитке жакын экен. Кочкор ата эми өнүгүп бараткан жакшы шаар. Алыш керек, жашаш керек. Болгонун болгондой, кандай болсо ошондой көрсөттүк. Ушул үй сиздерге насип кылсын, тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.